Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Алла Таалам баарыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан Аллахым баарыбызды сактасын. Жараткан Алла Таала бул ааламды өзү жалгыз жараткан. Эч бир шериги жок, жардамчысы жок, кеңешчиси жок. Бул аалам бардыгы жаралган. Бул жаралган нерсе. Буну Алладан башка эч ким муну жараткан жок. Буну жакшы адам баласы түшүнүш керек. Бул ааламдын ичинде көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн, чоң, кичинекей, пайдалуу, зыяндуу нерселер бар. Булардын бардыгын жаратуучусу Аллах. Аллаху халику кулли шей. Ар бир нерсенин жаратуучусу Алла Таала. Түн өзүнчө жаралган, караңгылыгы өзүнчө махлук. Ошондой эле күндүз өзүнчө, жарыктык өзүнчө. Бул дегеним, кээ бир жерлерде түн болот. Мынакей белая ночь деп коет, угуп жүрөсүздөр. Караңгы болбойт. Түн десе эле сөзсүз эле караңгы боло бербейт экен. Алла Таала кааласа алып коет экен, кааласа берип коет экен, көбөйтүп коет экен, азайтып коет экен. Жада калса адам баласынын көлөкөсүн да жаратуучусу Алла Таала. Алладан башка эч ким эч нерсени жараткан эмес. Жарата албайт дагы. Жаратуучу деген сыпат жоктон бар кылуу деген. Бул жоктон бар кылуу Аллага гана таандык. Аллахым буну жаратып, бекер максатсыз таштап койгон жок туугандар. Ушул ааламды жараткандын максаты бар. Ааламдын ичиндеги инсанды жараткандын максаты бар. Жиндерди жараткандын максаты бар. Алла Таала максатсыз жаратуудан аруу зат. Бекер жараткан жок. Даже ушу жылан дагы, чаян дагы пайдасыз эмес. Буну бүгүнкү күндө субханалла ушундай чоң эмелери бар, фермалары бар. Жылан чоңойто турган. Специально ошонун уусун алат. Анын уусун алып, медицина өзүнө карап туруп пайдалуу жерлерге иштетет. Кыскасы Алла субханаху ва таала кандайдыр деңгээлде өзүнүн пайдасы бар да, бекер жараткан эмес Алла Таала. Таштар дагы, башкасы да. Эми бул бардыгын эмне үчүн жаратты десең, инсан үчүн жаратыптыр. Ушул жер асман, караңгы түн, жарык күн, бардык тоолор, куш, канаттуулар бардыгы инсан үчүн экен. Нефт кимге? Инсанга. Суу кимге? Инсанга. От кимге? Инсан. Жер кимге? Инсан. Алтын кимге? Инсанга. Күмүш кимге? Инсан. Газ кимге керек? Инсан. Жануарлар кимге? Инсан. Инсан. Халакту дунья ли ажликум деген. Дүниөнү бардык нерсеси менен мен силер үчүн жаратканмын. Силердин кажетиңер бүтөт, зарылчылыгыңар, силердин рахатыңар. Машалла көрүп Алла ушундай кооз жандыктарды жараттыр, кооз чымчыктарды жараттыр деп таңыркай турган. Ар бир нерсени Алла Таала бир өзгөчө кылган. Даже көпөлөк дагы жөнөкөй эмес. Ушунун бардыгына өзүнүн жаралуу структурасын берген, ошого түшүнүгүн берген, ошого жашоого өзүнө жараша жөндөмдүүлүгүн кошо берген Аллах бар. Аата кулле шейин халқаху сумма хада. Алла Таала Кур'анда onu өтө жакшы чагылтып берген. Ар бир нерсенин жаралуусун берип туруп структурасын, андан кийин жолдомо берген. Кумурскага өзүнүн жолдомосу бар. Бал арынын өзүнүн жолдомосу бар. Ар бир нерсени балыктын кыскасы айтканда өзүнүн жолдомосу бар. Кантип жашаш керек? Пайда нерсени ала турган, жамандан коргоно турган өзүнүн немеси бар. Жолдомосу. Алла Таала ушулардын бардыгын инсан үчүн жаратып, эми инсанды ким үчүн жаратты десеңиз,
Айтат: "Халактукум ли ажли", мен силерди өзүмдү таанытыш үчүн, өзүмө ибадат кылыш үчүн жаратканмын дейт. Мына кетигандар. Жараткан Алла Таала өзүнө ибадат кылыш үчүн жараткан. Ошон үчүн бизге күн сайын жашоо берилип атат. Ошон үчүн бизге мүмкүнчүлүктөр берилип атат. Мүмкүнчүлүк деген туугандар мындай да, амал кылганга Алла Таалам мүмкүнчүлүк берет. Жашоо деген мүмкүнчүлүктөрдүн берилгенин айтат. Өлүм деген мүмкүнчүлүктөрдүн алынганын айтат. Өлүм болду ошо, ал ошо мүмкүнчүлүк жок ал, сүйлөй албайт ал. Ыктыярлар берилген, сүйлөгөнгө, көргөнгө, укканга, басканга, түшүнгөнгө, кармаганга, жегенге, жатканга, күлгөнгө, ыйлаганга, ойлонгонго, сүйлөгөнгө, ушунун бардык ыктыярлар, ушунун аты жашоо. Ушулардын алынып калганы, ушунун аты өлүм. Алла Таалам баарыбызга ыктыяр берди. Тандоо ыктыярын берди. Кааласаң пайгамбардын аркасынан жүргөндү танда, кааласаң шайтандын аркасынан жүргөндү танда, кааласаң чынчылдыкты, кааласаң жалгандыкты, кааласаң жарыктыкты, кааласаң караңгылыкты, кааласаң адилеттүүлүктү, кааласаң зулумдукту, сен танда. Сени сыноо үчүн жаратканбыз дейт Алла Таала. Алла Таалам өлүм менен жашоону Куранда айтып койгон. Аллади халакал маут вал хаят лиябулувакум айюкум ахсану амала. Алланын заты ушундай улуу зат, таанып алгыла. Ал өлүм менен жашоону жаратты, силерди сынаш үчүн, кимиңер жакшы амалды кыласыңар. Өлүм менен жашоо. Эми Алла Таала сынайт экен, биз 24 саат сыноодо экенбиз. Куранда Алла айтат: "Ва наблукум бишарри вал хайри фитнатан", биз силерди жамандык менен да сынайбыз, жакшылык менен да сынайбыз. Оору берип дагы сынайбыз, ден соолук берип дагы сынайбыз. Жараткан Алла субханаху ва таала. Силерге кайгы, кыжалатчылыкты берип дагы сынайбыз, курсанчылыкты берип дагы сынайбыз. Кээде перзент берип сынайбыз, кээде алып сынайбыз. Сынайбыз дейт Алла Таала. Кээде байлыкты берип сынайт экен, кээде байлыкты алып коюп сынайт экен, кээде бийликти берип сынайт экен, кээде бийликти алып сынайт экен. Бирок биз унутпайлы, 24 саат сыноодобуз. Жакшылык менен, жамандык менен Алла Таала сынайт. Ошондо кандай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көрсөтмөсү, жолдомосу, багыты, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дүние ахиретте бактылуу болгонго эмне керек болсо бир нерсесин таштабай бардыгын айткан. Сыноолордон ийгиликтүү өткөн жолун бардыгын айткан. Бардыгын көрсөтмөлөрүн айтып берген. Ошондой эле дүние ахиреттеги бактысыздыкка жетелей турган бардыгын айткан, бирин калтырган эмес. Дозокко кире турганга дагы анын бардыгын айтып кеткен. Бейишке кире тургандар анын бардыгын айтып кеткен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бүткүл адамзатты куткаруу үчүн жиберилди да. Дүниөнүн бактысыздыгынан, ахиреттин кордугунан, дозоктун азабынан куткаруу үчүн келген туугандар. Мен атамды дагы, апамды дагы, аял бала чакамды да, өзүмдү дагы, элимди дагы бардыгын куткаруу үчүн келген пайгамбарыбыз Мухаммад. Атама дагы пайгамбар Мухаммад Расулуллах, апама дагы пайгамбар Мухаммад Расулуллах, аялыма да пайгамбар Мухаммад Расулуллах, балдарыма пайгамбар Мухаммад Расулуллах. Элибизге, маңа, сизге, бардык байларга, бардык бийлерге, бардык эркек, бардык аялдарга пайгамбар Мухаммад алейхиссалам. Алла Таала пайгамбарыбызды жиберди, ушулардын бардыгын куткар, райымдуу жашоону үйрөтүп келди. Райымдуу жашоону үйрөт. Булар адамдай жашашсын, бири-бирине райым кылып жашашсын. Бири-бирине боорукер болуп жашашсын. Бири-бирин кечирип жашашсын. Бири-бирин жакшылыкка чакырып жашашсын. Бири-бирин жамандыктан кайтарып жашашсын. Булар жашайт, бирок инсандай жашасын да, айвандай эмес, шайтандай эмес. Кутуруп кетпей жашасын. Кичине Алла Таала сыноо берсе, үмүтсүз болуп калбай, Алла Таалам ишин жүргүзүп кетсе, көп кутуруп кетпей. Жараткан Алла субхана ва инсандай бойдан кала бер, инсандай бойдан кала бер. Качан биз инсандай бойдан калабыз? Качан бир пайгамбарыбызды карап жашасак.
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдың алып келген жашоосу туған бактылуу болуш үчүнче кембагалдын бай болгонун кереги жок. Бай адам бактылуу болуш үчүн кембагал болуштуктун кереги жок. Бактылуу болуш үчүн эркек аял болгондун кереги жок. Аял эркек болгондун кереги жок бактылуу болуш үчүн. Бактылуу болуш үчүн Алланы тааныгандын кереги бар. Жараткан Алла Тааланын неаматтарын баалап, кадырлап, Алланын өкүмүн аткаргандын кереги бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кандай көрсөтсө ошондой. Ошон үчүн туугандар, Алланын өкүмүн аткарганга Алла Таала бизди жараткан экен. Муну эми жакшы түшүнүп алайлы. Алла айтып атат: "Мен силерди жараттым өзүм үчүн." Мааниси кандай? Өкүмдөрүмдү, буйруктарымды аткарууңар үчүн мен силерди жараттым. Алла Таала залым эмес, Алланын буйрукту адилеттүү. Жараткан Алла субхана таала адилеттүү буйрук берген, аткарганга да, тыйылганга дагы. Ошол эле кезде жараткан Алла неаматтарын берип, айкөлдүүлүгүн көрсөтүп турат да. Бул Алла субхана ва таала. Алланын буйруктарын аткарсак, Алла разы болот. Ал ким? Ааламдын кожоюну. Алла разы болсо, дүйнөбүздү да оңдойт, ахиретибизди да оңдойт. Демек, дүйнө ахиреттин жашоосунун оңолуусу Алланын разычылыгында камтылган. Алланын разычылыгы Алланын өкүмүндө. Алланын өкүмүн аткарган киши ким гана болбосун, кайсы доордо, кайсы өңдө, кайсы тилде айырмасы жок. Алла Таала андан разы болуп, дүйнөсүн да куруп берет, ахиретин да куруп берет. Эгерде Алланын өкүмүн аткарбаса, Аллага баш ийбесе, ааламдын кожоюну, сизди бизди бир тамчыдан жаратып бар нерсени берген. Ошентсе дагы өзүнүн нар жактагы напсиси, шайтандын азгырыгы, күмөнү, арам кыскасы айтканда, шайтандын азгырыгына кирип, эми бул угуп тур эми. Алланын буйругун аткарган жокпу? Алла наразы болгон. Алла наразы болгондон кийин буну дүйнө ахирет жашоосун Алла Таала талкалайт. Ким? Угуп алыңыз. Мына жашоо алдап коет адамды. Иши жүрүшкөндө, муну арам иштерди кылып атат, дагы деле иши жүрүшүп атат. Токто. Бул бир талкананат, ошол акыркысы болот. Ахиреттегисин эми айтпай эле койт. Ошон үчүн алданбайлы туугандар, бүткүл адам заттын Алла Тааланын бактылуулугун мынакей өзүнүн өкүмдөрүн аткарууга койгон. Алла Таала Кур'анда мындай деп койду: "Ал-яум акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ал-ислама дина." Бүгүн мен силердин диниңерди толук кылып бердим, неаматтарымды дагы бүтүрдүм, силерге мен ислам динди разы көрдүм, разычылыгымды ислам динге коюп койдум дейт. Бул силерге ыраа көргөнүм, силердин жашооңор, түнүңөр, күндүзүңөр, бардык жашоо тиричилигиңер мынакей Алла Тааланын ислам дининде. Инна дина индаллахи ислам. Ошон үчүн агайын мусулман бир туугандар, баарыбыз иншалла ниет кылайлы. Иншалла Алла Тааланы чырайлуу жакындан таанып, Алла Тааланын аткаргыла деген буйрукту аткарайлы. Ата-энени сыйлайлы, ата-энени сыйлайлы. Мусулман адам эмне үчүн ата-энесин сыйлайт? Алла буйрук берген, ошон үчүн сыйлайт. Мусулман адам эмне үчүн чын сүйлөйт? Алла буйрук берген. Мусулман адам эмне үчүн адилеттүү чечет? Алла буйрук берген. Эмне үчүн намаз окуйт? Алла буйрук. Эмне үчүн гусул алат? Алла буйрук берген. Эмне үчүн дарат алат? Алла буйрук берген. Эмне үчүн ороза кармайт? Алла буйрук берген. Эмне үчүн адалдан рызык издейт? Алла буйрук берген. Эмне үчүн туганчылык менен бекем кармайт? Алла буйрук берген деп. Эмне үчүн өзүнүн аял бала чакасын эркелетип жакшы көрөт, аларга райымдуулук, боорукерлик кылат? Алла буйрук берген. Алла буйрук берген. Алланын буйруктары Кур'анда. Демек мусулман адам Алла Тааланын буйругун карап туруп, Алланын буйругу кандай экен? Эмне үчүн арак ичпейсиң? Ден соолукка зыянда деп. Жок, Алла арам кылган, ошон үчүн ичпейм мен. Адамдар эмне дейт? Уурулук кылсаң адамдар эмне дейт деп. Адамдар эмне дейт эмес, Алла арам кылган. Адамдар эмне дейтти коюп туруш керек пока. Адамдар билип калса эмне дейт? Билбей калсачы дегендей. Туганда жараткан Алла Таала арам кылды. Болду. Ошон үчүн биз кылбайбыз. Бизди Алла Таалам боорукер, бизди аяйт, аяр мамиле кылат, бизге жакшылыкты каалайт Алла Таала, бактылуулукту каалайт Алла Таала.
Ошончо Алла субханаху ва тааля арамды жаратып туруп, эми ушуга жакындаба деди. Адалды жаратып туруп, ушуну аткар деди. Эми сыноо ушул. Алланын каалоосун карап жашайбы же напсисинин каалоосун карап жашайбы? Дүйнөдө эки түрлүү жашоо бар өзү. Алланын каалоосун карап жашаган бар, напсинин каалоосун карап жашаган. Эки эле бөлүнөт. Ким Алланын каалоосун карап, напсинин каалоосун курбанчылык кылса, Аллаху акбар, Алла Таала аны бактылуу кылат. Ким Алланын каалоосун таштап, напсинин каалоосунан кеткен болсо, сөзсүз эртеби кеч дүйнө талканат, ахирет эми өтө чоң азап, өтө чоң кордук күтүп турат. Аллахым барыбызды дозоктон отунан сактасын, бейишинен орун берсин. Бир алым айткандай, айткын дейт, Алла, бу дүйнө сени эстебестен кооз эмес. Ахирет сенин кечиримиңсиз кооз эмес. Бейиш сени көрбөстөн кооз эмес. Дүйнөнүн кооздугу, дүйнөнүн жакшылыгы, чырайы Алланын зикири менен. Зикирдин рух, жаны Алланы эстөө. Мүмкүн бирөө ла иляха иллаллах дейт, бирок же болсо Алла дейт, субханалла дейт. Бирок оюнда таптагыр башка. Бул ошо тили айтып атканы менен зикирдин акыйкаты келди. Ошон үчүн зикирде тилибиз менен жүрөгүбүз бир келсе, мына ошондо чыныгы зикир болот экен туугандар. Атак бирок алхамдулилля биринчи тилге келет. Анан ошону карап туруп, жүрөк менен ме алып кете баштайт. Тилге келбесе сразу эле каяка жүрөк мээге келсин. Ошон үчүн иншалла өткөнкү сабактарда айттык эле, мына Алла субханаху ва тааланын зикири өтө улуу, эң чоң, ва зикруллахи акбар, эң улуу Алла тааланын зикири туугандар. Савабу ман шахида ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадар расулуллах. Ким ла илаха иллаллах Мухаммадар расулуллахга күбөлүк берсе, ошонун сообу. Убада ибн Самит радияллаху анху айтат. Убада ибн Самит радияллаху анху дан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман шахида ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва анна Мухаммадан абдуху ва расулу ва анна Иса абдуллах ва расулуху ва калиматуху алqaha ila Maryam ва рухун минху вал джаннату хаққун ва нару хаққун адхалаху Аллаху аль-джанна على ما كان من عمل رواه البخاري ومسلم." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ким күбөлүк берсе, бир Алладан башка сыйынганга лайыктуу зат жок, ал жалгыз шериги жок деп күбөлүк берсе, жана Мухаммад пайгамбар анын кулу элчиси деп күбөлүк берсе, жана Иса пайгамбар анын кулу жана элчиси, Алланын кулу жана анын элчиси деп күбөлүк берсе, Алла Тааланын сөзү Мариям энебизге таштаган. То есть Алла субханаху ва тааля Иса пайгамбарды атасыз жараткан, өзүнүн буйрук сөзү менен жараткан. Мариям энебизге бир эле буйрук берди, боюңда бол деди, сразу болду, проблема жок. Алла Таала кудурети ушунчалык. Ошон үчүн атасыз жаралып калгандыктан кээ бир дүйнөдөгү адамдар бул Алланын Кудайдын баласы окшойт деп адашып калышты да. Эгерде кичине да ойлонсо, туура жол табышмак. Анда го буга апасы бар экен. Апасынын аты Мариям экен, энебиз. Адам атабыздын атасы деле жок, анын апасы деле жок болуп атпайбы? Экөө тең жок болуп атпайбы аныкы? Жакшы эле түшүнүп калмакпыз. Алла Куранда айтып койгон, Иса пайгамбардын мисалы Адам атага окшош эле деген. Андай эле бир таптакыр эле акылга сыйбай турган, түшүнбөй турган нерсе эмес ал. Таң кала турган эмес, атасы жок жаралып калыптыр, ну и что дегендей. Алланын кудурети экен көрсөтсө. Кээде Алла Таала ата энени башын кошуп жаратат экен. Кээде атасыз, кээде ата энесиз жаратат. Алланын кудурети ал. Алланын кудурети бир нерсеге байланбайт ал мындай. Муктаж дагы эмес. Мына Иса пайгамбар Алланын кулу жана элчиси деп сыйлайбыз.
Allah'ın kulu deb, Allah'ın elçisi deb, Allah'ın balası emес, Allah'ın kulu deb, Allah'ın elçisi deb, jana Maryam enebizge kalimatuhu Allah'ın sözü al-qaha ile Maryam enebizge taştagan. Wa ruhun min Allah'ın tarafından buğa can verilgen İsa peygamber jönne bir perişte emес al. Qadimki deyle adam. Wal cennetu hak, beyiş hakikat, dozok hakikat dep kim güvölük berse Allah anı beyişke kirgizet. Qanday amal kılsa dağı deydi. Qara. Mınaki güvölük kançalık күчтүү турат. Güvölükö ötө ulu amal. Amaldardan da aksagan bolsa, oşonu Allah Taala'nın jönüne geçirip üretken de. Eğer de etikat, akide, imandan aksasa, bu geçirimsiz. Amaldan aksasa, geçirimdi. Namaz okuvatkanda, josa azırkında oroza karmap, josa ança-munça kulkmunuz, peyillerden ıldı болып kalsa, bu geçirimdi. Bирок işenimge gelgende, ушул жерден эгерде аксап калса, ал geçirimsiz. Allah Taala şirkti geçirбейт, andan başka bardığın geçirет туганда. Oşun üçün biz jaratkan Allah'ını бар, жалгыз, anın balası жоқ. Anın ayalı жоқ. Ana ayalı жоқ, balası жоқ. Allah Taala жалгыз. Ana ata-enesi dağı жоқ, bala çakası dağı жоқ. Anın kaynata kayneneleri dağı жоқ, meni neveri çevirileri dağı жоқ. Jaratkan Allah Subhanahu wa Taala жалгыз zat, anın tengdeşi жоқ. Mına uşinti biz işenemiz Allah Taala. Allah bardıq ayıptan arı. Müslimde başka rivayetinde mınday gelet. Ubada ibn Samit aytat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday deb aytkan deydi. Man şahida la ilahe illallah ve anna Muhammed Resulullah harramallahu aleyhin nar. Kim la ilahe illallah Muhammed Resulullah'a güvölük berse Allah ağa dozoktan otun söz aram kılıp koyat deydi mına. Emi bir suru oluşu mümkün de. Emi uşu şahadat aytıp koydu, bırak namaz okubay жүрө берсе, aram işleri kılıp жүрө берse, dozokka түшпөйт экен да. Жоқ. Мындай деп түшүнүңүз. Бул түбөлүктү дозокта калбайт деген мааниде. Эртеби, кечпи сөзсүз жазасын алгандан кийин дозоктон чыгат. Түбөлүктү калып калбайт. Өзүнүн ибадатына, амалына жараша Allah Taalam anın esep kitebini alat. Sıylığın beret, cezasın beret. Бирок эгерде ошондой күнөөкөр шахадат калимасын хотя бы bu дүйнөдө bir жолу айтып кеткен болсо, ал түбөлүктүү дозокто калбайт ал. Anas radhiyallahu anhu rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jana Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu eko saparda ketayotgan eken. Muaz ibn Jabal Peygamber'in arkasına uçkaşıp baratkan eken. Peygamberimiz aytdı, ya Muaz dediler. Muaz aytdı, lebbeyk ya Resulallah ve sa'adeyk. Selasen, 3 yol aytdı. O Allah'ın elçisi. Ona, aytınız ben berdim. Buyurunuz, ne deysiz? 3 yol. Peygamber aytdı, ma min ahadin yeşhadu en la ilahe illallah ve anna Muhammeden Resulullah sıdkan min kalbihi illa harramahullahu alennar. Peygamber aytdı, kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a çın жүрөктөн güvölük berse Allah anı dozokton otunda söz saram kılıp koyar. Allah Subhanahu wa Taala anı dozokton otunda aram kılıp koyar. Murunqu rivayette harramallahu aleyhinar. Ağa dozokton otu aram. Al dozoka aram. Dozok buğa aram. Kim çın жүрөктөн ele eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü dese püttü. Dozok ağa aram, al dozok aram. Biri-birini görбейт деген söz da. Bırak bayağında eğer de amaldan kemçinlik bolsa, jaratkan Allah Taala'ga anda. Kana bir şahadat aytıp koyulçu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Maşallah. Aytıp жүрüşüz gerek de. Harcada, çatarda bir aytınız, ertemenen, boş uçurlarda. Eşhedü en la ilahe illallah. Manisi şu. Men güvölük beremin dep aytıp atasın. Bir Allah'dan başka sığınganга layık tuzak yok.
Aşhadu en la ilahe illallah ve aşhadu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Birinci hadiste aşhadu en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve aşhadu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ve İsa Abdullah ve resuluhu. İsa peygamber. Ve kelimatuhu elqaha ila Meryem ve ruhun minhu. Vel cennetu hakkun ve naru hakkun. Şunu aytып koysanız öttü. Allah Taala mani söz beyişe kirgizet, qanday amalı bolsa dağı deydi. Anan özgöçö şahadatты adam balası bir kursançılık bolup kaldı, balalı bolup kaldı, şahadat aytıp koy. Kişine orup kaldı, tuğandары orup kaldı, biröөнү jogottun, şahadat aytı. Biri dünyadan kayıt otat, şahadat aytıp koy. Şahadat degen uşu. Şular aytıp koy. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aldına varıp kaldın. Madina'ya Munavvaraga, Ravzadan. Oşun jedен şahadat aytamiz. Ya Resulallah, inni aşhadu en la ilahe illallah ve aşhadu enneke abduhu ve rasuluhu. Bu şahadat en güçlü şahadat. Peygamberimizin aldında durup, Peygamberimizге gayrılıp şahadat aytkan. Meyli. Azırkını Muaz ibn Cebel aytıtat. Peygamberimiz aytdı. Kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a güvölük berse çın жүрөктөн, anı Allah Taala dozoktun otuna aram kılat dedi. Oşunda Muaz ibn Cebel radıyallahu anh Peygamberimizге aytdı da, oho, bu oşunda ulu, soğuptu iş bolsa, qala ya Resulullah, afala ukhbiru bihin nas, afala ukhbiru bihin nas, faistabshiru. Ya Resulullah, adamlarga aytıp koyayım mı şunu? Alar dağı bir kursant olursun, kuşkavarlı olursun. Adamlarga aytıp koyayım mı şu sözü dediler. Peygamber zaten iden yettekilu. Ayta turgan bolsоң anda uşuga tayanıp jakşı amaldарды taştap koyup olsun dedi. Ya. Uşunu aytsaң, jakşı amaldарды buga tayanıp olat dağı, jakşı amalды taştap koyat dep koydu da. La ilahe ve Muhammed. Yakatip turası o. وعن رفاعة الجهني رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد أو بقديد فحمد الله وقال خيرا وقال أشهد عن الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله صدقا من قلبي ثم يسدد إلا سلك في الجنة رواه أحمد. Rifa radıyallahu anh aytat, biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in birge saparda elek, kiratat elek, Kudeyt degen жерге barıp kaldık dağı. Oşonda Peygamberimiz Allah'a maktoo aytıp, jakşı dep mınандай dedi. Men Allah'ın tarafından güvölük berip aytayın, kaysi bende şahadat berip bir Allah'dan başka sıyınganга layıklı zat yok. Jana men Allah'ın elçisimin dep жүрөгүнөн çındık menen güvölük berip öle turgan bolsa, al söz beyişin joluna çıktı. Mana ketgandır. Demek uşu güvölük menenle dünyadan ötüp kete turgan bolsak, Xuda kalasa Peygamberimiz aytatat, mana tüz inşallah salaka fil cennet beyişin joluna çıkıp kalat. Biroq summa yusaddid degeni keyin güvölük bergenden keyin oşoda tüz bolsun dedi. Oşoga tüz bolsun. Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhuma rivayet kılat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, Allah Taala menin ümmetimden bir kişini kıyamet günü şu kalayık kaltının aldığında tandap çıkarad eken dağı. Ağa 99 amal depterin açıp görsetedi degen. Her bir amal defteri gözdün görüsü kayaka çeyin jetse oşonçaga çeyin uzak eken. Keyin anan Allah Taala aytat eken, "Atunkiru min hada şey'an?" Al aябай көп күнөө кылып кеткен экен ахиретке. Sen ушул кылган жаман иштериңдин анча-мынчасын же бирөөмүндай четке кагасыңбы десе, айтат экен. "Ва заламака катабати ал-хафизун?" Менин ошол амал жаза турган периштелерим, сени сактаган периштелерим, ошолор сага зулумдук кылып койдубу же? Dese Allah aytat eкен, "Ya Rab, жок, ya Rab, la ya Rab, андай эмес" деп. Demek, al uşunçalık köp günösü var, 99 amalı tolğun günö menen
көзі жеткенге чейин ушунчалык көп. Кийин эми Алла Таала ошону моюндатып айтып атат. Ушул амал, ушундай кылган иштериңдин кээ бирлерин кайтарасыңбы жокпу? Же периштелерим сага зулумду кылып көбүрөөк нерсени жазып койгон жокпу буякта? Сен кылбаган кылмышты дагы десе, жок я Рабб анда. Анда Алла Таала айтат экен: афалака удрун, үзүрүң барбы? Эмне үчүн ушуларды кылып алдың десе, айтат, үзүрүм дагы жок дейт. Жараткыч ушундай кылып, бул эми өлдүм окшойт, эми бүттү буягы деп атканда, Алла айтат экен: сенин бир жакшылыгың бар. Бүгүн саңа эч кандай зулумду кылынбайт. Алып чыккыла ошо жакшылыгын дегенде, бир мындай кичине бир кагаздын бир парчасы деп коебуз, аз-маз айрылган бир эмесин алып чыгат экен да. Ошол жерде бунун шахадаты бар экен. Не деген? Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу деп, мына ошол айткан сөзү жазылган, ушу амалды алып чыгат экен дагы. Алла Таала айтат экен: буну бардагы эми таразага тарт, күнөөлөрүң менен. Сооп жагын койсо, я Алла, ушунча күнөөлөр турат дептер, 99 дептер. Бул жөн эле бир барака, ошо кичинекей эле жазылып калыптыр. Бул эмне болмогон эле деп. Алла субханаху ва тааля айткан: сага бүгүн зулумду кылынбайт, барып тарта бер dedi. Тартып таразага койгондо сооп жагына, бар күнөө жагына коюлганда. Көтөрүлүп субханалла, фи киффатин вал битақата фи киффатин фаташат сижиллат фасақлу битақа ва ла ясқулу ма исмиллахи шей. Баягы күнөөгө жазылган бардык дептерлер учуп кетет экен нары. Бул бардыгын салмактуу болуп басып калат экен. Алланын аты менен, Алла Тааланын аты менен бирге эч бир нерсе ага үстөмдүү салмактуу боло албайт экен. Мына кетти. Бул дегени шахадат ушунчалык улуу ибадат экен. Бул ушунчалык улуу сөз экен тугандар, балдарыбызга үйрөтөйлү. Ар бир адам ким билбесе ошого үйрөтүп коелу. Кудай кааласа, алхамдулилlah, бунун берекеси дүйнөдө, ахиретте алхамдулилlah кутулуусу, куткаруусу. Ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла, бунун сообу кандай? Сахабалардан эки сахаба пайгамбарыбыздын айтканын уккан экен. Якуб ибн Асим риваят келтирип атат. Пайгамбарыбыз мындай депти: "Ма кала абдун катту ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла, лахул мульк ва лахул хамд ва хува аля кулли шайин кадир, мухлисан биха рухуху, мусаддикан биха калбуху, натикан биха лисануху, илля фатакаллаху азза ва джалла лаху сама, фатакан хатта яндура ила каилиха, ва хакка لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سوله نرواه نسائي. Тугандар, ар кандай зикирлер келип атат, шахадатты айтып атабыз. Ла илаха иллаллах айтабыз, азыр дагы бир тобун айтабыз. Мынал жерде мынандай зикир экен. Ким ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла, лахул мульк ва лахул хамд ва хува аля кулли шайин кадир деп чын жүрөктөн тили менен ушуга тастыктап жүрөгүмен айта турган болсо, Алла Таала ага асмандын эшиктерин ачат экен. Асман эшиктери ачылып, Алла Таала буга назар салат экен, буну карайт экен. Буга назар салат экен, буга карайт экен. Ушуну айткан кишиге Алла Таала назар салат экен, карайт экен. Жана айтат, албетте, бул акылуу да дейт. Алла Таала кайсы пендеге назар салса, анын тилегин бергенге бул акылуу дейт. Демек мынал жерде биз намаздан кийин ушу бир зикир бар. Айтып коебуз го буну дагы. Ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла, лахул мульк ва лахул хамд ва хува аля кулли шайин кадир. Буну сообу мынакей Насаи шарифте китепте келип атат. Ушуну айтканыңызда чын жүрөк менен айтсаңыз, болду. Асман эшиктерин Алла Таала ачып коет экен дагы. Алла субханаху ва таала буга назарын салат экен, жана буга тилегин бергенге акылуу дейт. Абу Умама разияллаху анху риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман кала ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла, лахул мульк ва лахул хамд ва хува аля кулли шайин кадир, лам ясбикха амалун ва лам ябқа мааху саййатун." Раваху Табарани би иснадин хасан. Ким ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла, лахул мульк ва лахул хамд ва хува аля кулли шайин кадир айтса,
Андан бир дагы амал өтүп кетпейт, бир дагы күнөө калып калбайт деген экен. Демек, мындан бир дагы амал озуп кетпейт, анда бир дагы күнөө калып калбайт. Барды кечирилет деген сөз да. Башка бир дагы амал алдынан өтүп кете албайт дейт. Лам ясбиқха амалун ва лам ябқа ма'аха саййатун. Ушу дуа менен. Кайсы экен тугандар? Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд ва хува аля кулли шайин кадир. Амир ибн Шуайб атасынан, ал чоң атасынан риваят кылат. Пайгамбарыбыз айтты: "Хойру дуа у яуми арафа." Дуалардын эң мыктысы Арафа күнү дуа. Арафа күндүн дуасы дуалардын королу экен да, кысасы айтканда. Дуалардын эң мыктысы Арафа күндүн дуасы дейт тугандар. Арафа деген Курбан айттан бир күн мурда мейли ажылар Арафага барат. Биз Арафа күндүн дуасы деп атат. Арафа тоодого эле эмес, Кыргызстанга деле Арафа күн келет. Америкасына деле, Япония. Демек, ошол Курбан айттан бир күн мурдагы күндү Арафа күн деп коет. Ошол күнү дуа кылышыбыз керек экен, өзгөчө. Күн сайын эле дуа кылабыз, бирок ошол күнү өзгөчө дуага көңүл буруш керек экен. Анткени пайгамбарыбыз айтып атат: "Хойру дуа." Дуанын эң мыктысы. Дуа у яуми арафа, Арафа күндүн дуасы dedi. Ва хойру ма культу ана ва набиюн мин кабли. Эми айтат: "Мен жана менден мурда пайгамбарлар айткан сөздүн эң мыктысы айтайынбы? Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд ва хува аля кулли шайин кадир" дейт Раваху Тирмизи. Пайгамбарыбыз бул жерде не деп атат? Мен жана менен мурдагы бардык пайгамбарлардын айткан сөзүнүн эң мыктысы ушул болгон дейт. Кана айтайлычы барыбыз? Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд ва хува аля кулли шайин кадир. Бунун бир фазайлыгын билип алайлы. Буну биз айтайлы, буну эмне үчүн айтасың десе, буну пайгамбарыбыз жана пайгамбарыбыздан мурдагы канча пайгамбар өтсө, ошонун бардык айткан экен. Ана Адам атабыз айткан, Ибрахим пайгамбар айткан, Нух пайгамбар айткан, Иса пайгамбар айткан, Муса пайгамбар айткан. Бардык пайгамбарлар, Алла пайгамбарыбыз айтып атат: "Хойру ма культу", мен айткандын, "Ва набиюн мин кабли", менден мурдагы пайгамбарлар айткан хойр, эң жакшысы мына сөз болгон дейт да. Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд ва хува аля кулли шайин кадир. Бир Алладан башка сыйынган ылайыктуу зат жок, ал жалгыз, шериги жок. Ага гана таандык. Лахул мулк. Мулк деген мына бардык алам Алла Таалага таандык. Бадышалык Аллага таандык. Ва лахул хамд, мактоо ага гана таандык. Ва хува аля кулли шайин кадир дегени Алла ар бир нерсеге кудурети жетет. Ар бир нерсеге кудуреттүү. Жараткан Алла Таала. Ушу сөздүн мазмуну ба кыскасы мындай да. Демек ушуну иншалла күн сайын айтып жүрүшүбүз керек экен. Өзгөчө Арафа күнү айтышыбыз керек экен дагы. Арафа күнү өзгөчө дуа кылышыбыз керек. Абу Айиб радhiyallahu anhu риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман кала ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд ва хува аля кулли шайин кадир, кана каидли мухаррарин ау мухаррарайн." Раваху Табарани. Ким ушунучу айтса, азыркы зикирде айттык го, бир кул же эки кул азат кылгандай сооп берилет деген экен. Анил Бара ибн Азиб радhiyallahu anhu пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен: "Ман манаха минхата варикин ау минхата лабанин ау хада зуқақан фа хуа каитақ насаматин." Ким күмүш садака кылса, же сүт садака кылса, же бир адамга жол көрсөтүп койсо, адашып калган, жол таппай калган, сурап калды, көрсөтүп койсо, ал бир кулду азат кылгандай соо болот деди. Эми ким ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла,
лахул мулк ва лахул хамд ва хуа аля кулли шайин қадир деп айтса, фа хуа каидхина саматин. Бұл да құлда азат қылғандай сауап алады дейді. Жол көрсеткен, садақа берген, сүт берген, бұға садақаны сауап емес. Азырқындай құлды азат қылғандай сауап болса, азырқы зикірге дағы құлды азат қылғандай сауап береді екен. Демек туғандар, жиынтықтап айтқанда, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير улуу зикир экен. Телевизион түшүрбөй айтып жүрө турган зикир экен. Бирөө сураса кандай зикир десе, бул ушундай зикир пайгамбарыбыз айткан. Bundan bir да амал өтүп кете албайт, озо албайт, бир да күнөө бул зикирди айткандан кийин калып калбайт. Жана бул зикир пайгамбарыбыз өзү айтып атат. Мен жана менен мурдагы бардык пайгамбарлардын айткан сөзүнүн эң мыктысы деп атат. Жана пайгамбарыбыз айтып атат, бул зикирди бир айта турган болсоң, кулду азат кылгандай сооп берилет деп атат. Мына нерсе биздин алдыбызда болсо, Кудай кааласа, айткан сайын рахаттанабыз, айткан сайын тазаланабыз, айткан сайын курсант болобуз. Дагы биринчиси, үчүнчүсү, да башында айткан хадисте, ушуну айтканда асман эшиктери ачылат. Алла Тааланын өзүнүн рахмат назары салат экен. Жана бул акылуу дейт ошого, Алла Таала тилегин бергенге акылуу дейт. Бисмилла. Савабу ман калаха ашран. Эми ушу зикирди 10 жолу айтса, ошого эмне савап берилет? Азыркын эле. Пайгамбарыбыз айтат: Kim man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir 10 marrat. 10 jol aytdı. Kana kaman ataqa arba'at anfus min muldi İsmail. İsmail paygambardın baldarından 4 kuldu azat kılgan soğun aladı. Bunda çetkanda Arap kullardan. Soğu şundan dedi. Ravahul Bukhari ve Muslim. Bukhari'de dağı, Muslim'de de gelet. Kim şunu 10 jolu aytsa dedi. Savabı man qalaha fi yevmin 100 marra. Kim şu zikirdi bir günde 100 jol aytsa ne savab verilir? Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Man qala la ilahe illallah vahdehu la şerike la, lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin qadir fi yevmin 100 marra." Azırkı zikirdi bir günde 100 jol aytıp koydunuz da. La ilahe illallah vahdehu la şerike la, lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin qadir. La ilahe illallah vahdehu la şerike la, lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin qadir. 100 jol ayttınız ile. Kanat lehu adlu 10 riqab. 10 kuldu azat kılganday sevap verilet. Ve kutibat lehu 100 hasana. Ağa 100 sevap yazılat. Ve muhiyat anhum 100 seyyi'a. 100 günü geçirilet. Ve kanat lehu hirza mineşşeytan yevmehu zalika. Hatta yumsiya. Eğer ertemen aytıp koygan bolsa, geçke çeyin şeytandan korgoda bolat, korgonda bolat. Şeytan bunu уже azgırışı kıyın bunu. Şeytandan bunu aşağıdan o. Hirs. وَلَمْ يَتَ أَحَدْ بِأَفْضَلْ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. Oşol günü bundan Allah'ın aldığında ötken adam bolboydu. Bir gana kim uşunu dağı başka bir aytkan bolsa 100 jolu, je andan köp aytsa oşol gana artık boluşu mümkün değil. Birok uşunu aytkan kişi en baktulu adam, en abzel adam, artık adam. 100 jol aytsa. Qaysi zikirdi? La ilahe illallah vahdehu la şerike la, lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin qadir. Qancha jol aytsa? 100 jol. 100 günü geçirilip atat. Maşallah. 100 sevap yazılıp atat. 4 kuldun azat kılganın sevap berilip atat. Şeytandan saqtaldı dep atat. Korgonu var da oşa bu korgona turgan. Ravahu Bukhari ve Muslim. Bukhari'de dağı, Muslim'de dağı şu geletti. Abal Munzir Juhani radıyallahu anh'a rivayet aytat, men ayttım deydi. Ya Resulallah, allimni afdalel kalam. Bana sözlerden en abzelin, mıhtısını üretbeysiz böyle. Peygamberimiz aytdı, ya Abal Munzir, Abal Munzir. Kul, mınday dep ayt dedi. La ilahe illallah vahdehu la şerike la, lehul mulk ve lehul hamd, yuhyi ve yumit,
بيده الخير وهو على كل شيء قدير 100 مرة في يوم فإنك يومئذ أفضل الناس عملا إلا من قال مثل ما قلت. Мынау жерде қошымшасымен لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد деп وهو على كل شيء قدير деп айтты ғой мұрдасына. Эми وهو على كل شيء قدирге чейин يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير деп қойсаң, бұл сөздердің ең абзели ушул болмақ. Бұл кішіге мынандай пайғамбарымыз Абул Мунзирге ушинтип айтқан. Сауабу науин минху. Дағы бір зикірдің сауабы. İmam Ahmad, İmam Bazzar, Muaz ibn Cebel radıyallahu anh'ın rivayet keltirip çıkarışat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Kim aytsa la ilahe illallah vahdehu la şerike la ahadan somadan lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad kutibe lehu elfi hasenet. Kim şu zikirde aytsa 1 milyon sevap жазылады туғандар. 1 milyon. La ilahe illallah vahdehu la şerike la. Ahadan somadan. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bitti. Tirmizi şerifte geledi. Tamimi Dari radıyallahu anhudan rivayet var. Al jerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday degen. Kim mınday deb aytsa? Aşhadu en la ilahe illallah vahdehu la şerike lah ilahen vahidan ahadan somadan lem yettehiz sahibatan ve la veladan ve lem yekun lehu kufuven ahad 10 marat 10 jol aytsa kataballahu lehu 40.000 hasene Allah'a 40 milyon sevap жазып береді деген. Қанша milyon? Бұл 10 жолу 1 минутта айтып қойсын. Машина отырса айтып қойсын. Машинаны ысытқанға чейін айтып қойсын. Светофорда тұрғанға чейін 1 минут күте тұр, 30 секунд күте тұрасың, 10 секунд айтып қойсын. Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла илахан вахидан ахадан самадан лам яттахиз сахибата ва ла валадан ва лам якун лаху куфуан ахад. Ушундай 10 жол. 1 минут кетпейді. Жаттап алайлы. Мына зикірлерді қолымыздан келишинче алхамдулилlah жашообузда айтып жүргөн болсок, иншалла жүрөгүбүз нурланат. Шайтандан азгыргынан Алла Таалам сактайт. Арам күнөөлөрдөн, арам ой, арам нерселерден сактайт. Даражалар көтөрүлөт, күнөөлөр кечирилет. Мына канча деген сооптарды айтып атат. Булардын бардыгы Алла Таалам алхамдулилlah эртеге насип кылып берет. Аракет кылабызбы иншалла? Дагы бир зикирдин сообу мынакей. Биздин темабыз өзү мына өзү. Абабу зикр, зикирдин баптары боюнча. Табаранидин риваятында Ибн Умар разияллаху анхудан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман кала ким айтса ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд, юхи ва юмит ва хувал хайюл лази ла ямут, биядихил хайр ва хува аля кулли шайин кадир, ла юриду биха илля ваджхаллах, адхалаху Аллаху джанна." Бул жерде дагы бир кичине кошумча кошулду. Демек, кейде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қысқарақ айтат эле, кейде бир аз кошуп айтат эле, кейде узунураагын айтат эле. Адамдарды машалла кабыл алуусуна жараша, машалла зикирлер дагы узарып-узарыпчы. Бул жерде болсо, "Ва хувал хайюл лади ла ямут" деген сөз кошулду. Мурункусунда болсо, "Юхи ва юмит" эле бар эле да. Юхи дегени ал тирилтет, ва юмит өлүм берет. Бул жерде "Вахуал хайюл лади ла ямут" ал өзү Алла тирүү зат, эч качан өлбөйт деген сөз. Ушуну айта турган болсо, ушудан максат Алланын разычылыгы гана болсун. Алла аны сөзбөй ишке киргизет. Демек, мына азыр ушуга чейин канча хадис өттүк? Бунун бардыгы ушу ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд, ва хува аля кулли шайин кадир. Кээ-бир жерде азыр келип калды. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Мынасында болсо, ошол эле لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو الحي الذي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Эми субханаллахи ва бихамдихи деген зикир көтөбүз. Субханаллахи ва бихамдихини айтсак,
эмне сооп берилет, кандай сооптор берилет? Абу Зар разияллаху анхудан риваят айтат, пайгамбарыбыз мага айтты дейт. Ала ухбирук би ахаббил калам илаллах. Мен саңа Аллага эң сүйкүмдүү сөздү айтайынбы деди. Аллага эң сүйкүмдүү сөздү саңа айтайынбы? Кайсы сөз экенин? Культу я Расулуллах ахбирни би ахаббил калам илаллахи таала. Абу Зар айтат, я Расулуллах, айтыңыз мага. Аллага эң сүйкүмдүү сөз кайсы? Айтыңыз. Пайгамбарыбыз айтты: Инна ахаббал калам иналлах субханаллахи ва бихамдихи. Шек күмөнсүз Алла Таалага эң сүйкүмдүү сөз субханаллахи ва бихамдихи. Айтыңыздарчы. Субханаллахи ва бихамдихи. Аллаху акбар. Субханаллахи ва бихамдихи. Биз сабакка катышканыбыздын пайдасы ушул болсун. Ушуну атабызга, апабызга, аялыбызга, бала чакабызга, туугандарга, досторго, таанышка, билген, билбеген баарына айтайын, жеткирейин. Сахабалар ушундай эле. Пайгамбарыбыздан укту, амаллат эле, башкалар менен бөлүшөт эле. Жакшылыкты жайылтат эле. Ушакты жайылтпай, мына зикирди жайылтай. Я. Туурабы? Дүнүйөнү мактаганды жайылтпай, Алла Тааланы, Алла субхана ва таала. Кыска, оңой экен. Субханаллахи ва бихамдихи. Айтыңызчы. Субханаллахи ва бихамдихи. Мына эч кандай жок. Бул не десе, сизден сураса, бул сөздөрдүн эң сүйкүмдүүсү Алла Таалага. Алла Таалага эң жакшы көргөн сөз ушул. Мен, сен деп кыйынсынбай, Аллага жакшы көргөн сөздү айтайын. Бунун мааниси мындай. Ким Алла Таалага жаккан сөздү айтса, өзүн дагы Алла Таала жактырат да. Сиздин сөзүңүз жаккандан кийин өзүңүздү Алла Таала жактырат. Сөзүңүз дагы, өзүңүз дагы. Бул сөз жөнөкөй сөз эмес бул. Туган, бул сөз жөнөкөй сөз эмес бул. Алла разы боло турган сөз, Алла жакшы көргөн сөз бул. Ахаббул калам илаллахи азза ва жал. Алла Таалага эң сүйкүмдүү сөздөрү мынакей. Субханаллахи ва бихамдихи. Бунун котормосу мындай. Субханаллах деп айтып атпайбызбы? Намаздан кийин субханаллах деп. Бул жерде кичине кошумчасы бар да. Субханаллахи ва бихамдихи деп коесуз. Не деп коесуз? Субханаллахи ва бихамдихи. Оңой эле үйрөнөбүз. Айтыңызчы. Субханаллахи ва бихамдихи деп эле кошобуз. Баягы субханаллах бар, болду. Ошого эле ва бихамдихи кошсоңуз зикир болуп калат. Алла Таалага эң сүйкүмдүү сөз экен. Ушул риваяттан айтышында да. Субханаллахи ва бихамдихи котормосу мындай. Мен Алла Тааланы бардык айыптан арулайм, ага мактоо айтуу менен биргеликте. Ва бихамдихи дегени ага мактоо айтуу менен биргеликте. Мен субханаллах, Алла аруу зат деп айтамын. Алла бардык айыптан таза, бардык кемчилдиктен таза, бардык жетишпестиктен таза. Алла бардык айыптанырдан таза, бардык кемчилдиктерден таза, бардык жетишпестиктерден таза. Жараткан Алла субхана ва таала уюб, накайс бардыгынан таза. Жаралганга таптакыр окшобойт. Аллаху акбар. Ошончо субханаллахи ва бихамдихи Аллага эң сүйкүмдүү сөз ушул. Демек котормосу кандай болду? Мен Алланы бардык айыптан арулаймын, ага мактоо айтуу менен биргеликте. Раваху Муслим. Бул риваят мурункусунда мына азыр келип атканы, ва фи риваят бир риваятта эмне деп келген? Суралыптыр пайгамбарыбыз, айюл калам абдал, сөздөрдөн эң абзели кайсы дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен. Мастафаллаху ли малаикатихи ау ли ибадихи субханаллахи ва бихамдихи. Аллаху. Азыр эле сөз. Алла Таалага эң сүйкүмдүү кайсы сөз деп пайгамбарыбызга суроо беришкенде, пайгамбарыбыз айткан экен. Алла өзүнүн периштелерине тандаган сөз. Ал кайсы экен десе, субханаллахи ва бихамдихи экен. Кимдерге тандаган сөз экен? Периштелерге. Периштелердин зикири экен бул субханаллахи ва бихамдихи. Алла Таала өзүнүн периштелерине ушу зикирди тандап берген экен. Субханаллахи ва бихамдихи. Так что биз эле айтпай эле, периштелердин баары ушуну айтат экен да. Субханаллахи. Да бир айтыңызчы. Субханаллахи ва бихамдихи.
Subhanallohi va bihamdi. Kim Xudo qalasa bugun uyine ушуну алып барат? Алып барабызбы иншалла? Айтабыз барбы? Хотя бир айтып коелу, бир. Бүгүн мен иштен ушул бир сабак уш бир зикирди үйрөнүп келдим, Бул эмне билесизби деп айтып. Аллага эң сүйкүмдүү сөз, Алла периштелерине тандаган сөз. Эки риваятты бир кошуп айтып койдук. Алла Таалага эң сүйкүмдүү сөз, анан экинчиси эмне экен? Алла өзүнүн периштелерине тандаган сөз. Риваят Муслим шарифте. Аллаху акбар. Пенделеріне. Абдулла ибн Амр разияллаху анхумадан риваят, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман қала субханаллахи ва бихамдихи гурисат лаху нахлатун фил джанна." Равахул Баззар би иснадин джайид. Ким субханаллахи ва бихамдихи десе, ага бейиштен бир курма дарак отургузулат экен. Бейиштен курма дарак. Бейиштин курма дарагын билесизби? Ал биздин дүйнөнүн курма дарагына окшобойт ал. Бейиштин курма дарагы, Аллаху акбар, түбөлүктү жейсиз. Любой время жейсиз. Сезон жок энд. Суу кармай жок ал. Сразу тигилет. Бир айттыңыз. Ким 100 жол айтса, 100 бейиште дарак тигилет. Ана. Пока денебизден жан чыкканга чейин айтып калайлы. Кудай билет качан чыгып кетет. Алла качан чакырса, ким жок дей алат. Тура турчу ойлоноюн деп айта турган бирөө барбы? Мен ишим калып кетти, мына план калып кетти деген бойдон кетебиз да. Балдарым кичинекей эле, анан тиги башым ооруп, үйлөнүп эле келем. Не дейт? Алла чакырса болду. Ана мына иш калды эмес ал. Иш калды эмес, иш бүттү. Biz ойлойт экенбиз иштер калды деп. Иш бүттү. Калган эмес иш, бүткөн. Ошон үчүн иши пока Алла Таала алхамдулилlah мындай нерселерди берип атат, биз колдонуп калайлы. Тилди карап туруп мындай нерсеге иштетип калайлы. Капкаяктагы нерсе күнөөлөрдү алып, бирөөнү ушактап, бирөөгө жала жаап, балекеттин баарын жүктөгөн бойдон Алланын алдына баргандан көрөк, мыналарды айтып барайлы. Алла периштелерине тандаган, пенделерине тандаган сөздөрдү, Алла сүйгөн, жакшы көргөн эң сүйкүмдүү сөздөрдү бир жол айтсаң бейиштен дарак тигилет деп пайгамбарыбыз айтып атат. Мыналарды айтып барайлы. Аттың. Алла Таала мага да баарыбызга товфик берсин турганда айтабыз, ушул жерден калып кетет да. Өкүнүч ушул. Бекем айтып жүрөлү, машаалла. Зикирдин өтө чоң күчү бар. Өтө чоң фитналардан сактайт Алла Таала. Угуп алыңыз. Өтө чоң фитналардан сактайт Алла Таала. Шайтандан коргон бул зикир менен гана. Бул крепость. Чеп бул өтө. Бекем чеп. Жабир разияллаху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман кала ким айтса, субханаллахил азим ва бихамдихи, гурисат лаху нахратун фил джанна." Субханаллахил азим ва бихамдихи дегенде зикир бар. Ким ушуну айтса, ага дагы бейиштен бир дарак отургузулат. Курма дарак отургузулат деген. Раваху Тирмизи. Бул Тирмизидин риваятында. Табаранидин риваятында Абу Умама разияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям укмуш бир сөздү айтканда: Ким түнү туруп намаз окуй албаса, акчасынан сарптаганга сараң болсо, душман менен согушкандан коркок болсо, ал субханаллахи ва бихамдихи көп айта берсин дейт да. Себеби бул Алланын жолуна алтындан болгон тоо бар го, алтындан о сарптагандан да жакшыраак дейт. Түндөсү тургандан жалкоосун. Так. Экинчиси акчаны Алланын жолунда сарптагандан сараңсың. Үчүнчүсү душман менен кармашкандан коркоксун. Жалкоо ибадатта, түнкү ибадатта. Сараң, коркок, ошондойлорго пайгамбар сонун жол ачып берип атат. Саллаллаху алейхи. Не dedi? Sen subhanallah ve bihamdihini aytı vergin. Bunun bir keremeti
адамдан жалқаулық кетеді. Қорқоқтық кетеді, сараңдық кетеді. Ихласыменен айтқанға жараша жалқаулығы кетіп, тырысчақтық, түнгі ибадатқа тұрғанға Алла Тағала бұға тауфиқ бере баштайды. Үшін зикірде көп қыла тұрған болса, бұныңше қорқоқтығы кетіп, батырлыққа, альхамдулилля, Алла Тағала бұға жүрегіне бере баштайды. Берешенділік келе баштайды, сараңдық кете баштайды. Ал еді пайғамбарымыз соның сөзін қошып айтады, осыны айтып жүрсін дейді, фальюксир, бірақ бір сөз бар, бұны көп айтсын дейді. Кішкене бір 10-15 жол айтып қойған менен мәселе шешілмейді. Бұны бір қашан көп айтқанда, анан түні ибадатқа, берешенділікке, батырлыққа жолдама беріп келді. Хадис тұғыңыздар не деп атады, мына ке. Абу Умама разияллаху анхудан риваят, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ман халаху лей айюкабидаху, ау бахила бил малин айюнфиқаху, ау джабуна алал аду айюқатилаху, фальюксир мин субханаллахи ва бихамдихи, فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله عز وجل." Мына ке. Табаранидің риwayatында Абу Умама разияллаху анху айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, кім түнде тұрып ибадат қылғандан жалқауланса, алсыраса, кім мал мүлікті сарптағандан сараң болса, душман менен қармашқандан қорқоқ болса, анда субханаллахи ва бихамдихини көп айтсын дейді. Анткени бұл Алла субханаху ва таалаға ушунчалык сүйкүмдүү, тоодой алтынды Алланын жолуна сарптагандан да сүйкүмдүү экен. Мына караңыз сөздү. Фа иннаха ахаббу илаллахи мин джабали дахабин юнфиқуху фи сабилла азза ва жал. Биринчи, тоодой болгон алтын бизде болушу кыйын. Тоодой болгон алтының барбы? Азыр көп болсо бир тонналап бардыр кишилерде. Бирок тоодой болгон алтын жок болуп калды го эч кимде. Бирок ошончо болсун деп коелу. Ошону Алланын жолуна сарптаңыз. Алланын жолуна сарптаңыз. Тоодой болгон алтынды Алланын жолуна сарптасаңыз, канча сооп аласыз? Ошодон дагы субханаллахи ва бихамдихи көп сооп аласыз. Тоодой алтын таап кыйналбай эле коюң дагы. Аны Алланын жолуна ошонун баарын сарптап кыйналбай эле субханаллахи ва бихамдихини айтып отура бериң. Иштин баары бүтөт экен. Айтабызбы иншалла? Да, субханаллахи ва бихамдихи. Айтыңызчы. Бүгүн азында сабакта 3 нерсени үйрөндүк. Шахадатты үйрөндүк. Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. İkincisi la ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Üçüncüsü subhanallah ve bihamdi. Uşu boyunca hadisler geliyor da Peygamberimizin aytqаны mına bizge qanday ulu belekterdi berip atat da. Kabul alabız inşallah, hareket kılabız qana fal yuksir көп aytqala dedi. Savabu man qalaha 100 marra fil yawm. Yemi uşu subhanallah ve bihamdihi var va, uşunu 100 jol aytsanız bir günde ne sawab bolat? Qanday sawab berilet buğa? Bir jol aytqanга azırqılat aytıp büttük. Yemi 100 jol aytsak. An Abi Hurayra radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر رواه Muslim. Kim bir günde Subhanallah ve bihamdihini 100 jol aytsa, anın günөөsüçü bardığı geçirilet океандын көбүгүнчөлүк болса дагы дейт. Океанда аябай көбүктү билесиз да. Океан, Пен океаны деп коет. Ошонун көбүгүнчөлүк болса дагы күнөөсүнүн бардыгы кечирилет. 100 жол айтса. Канча жолу? Subhanallah ve bihamdihi. Bir жол айткандар соны айттык. Мынаке эми 100 жол айтсаңыз мына өзүнчө соо. Zayd ibn Sahil Ansari radıyallahu anhu aytат. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday деген. Man qala la ilahe illallah dakhalal cenne ev vecebet lehul cenne. Ve man qala subhanallah ve bihamdihi 100 marra kataballah lehu 100,000 hasene.
100,000 حسنة و24,000 حسنة. قالوا يا رسول الله إذن لا يهلك منا أحد. قال بلى إن أحدكم سيجيء بالحسنات لو وضعت على جبل أثقلته ثم تجي النعم فتذهب بتلك ثم يتطاول الرب بعد ذلك برحمتين. رواه الحاكم. Мындай дейт. Zayd ibn Sahil Ansari radıyallahu anhudan rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, kim la ilahe illallah'ını aytsa beyişke giret dedi, je kim la ilahe illallah'ını aytsa ağa beyiş vacip bolot dedi. İki rivayet. Andan keyin aytdi, "Wa man qala", kim mınday dese, subhanallahi ve bihamdihi deb 100 jol aytsa, subhanallahi ve bihamdihi deb 100 jol aytsa, Allah Taala buğa 124.000 savob жазат dedi. Qancha? Kataballahu lahu, Allah subhanahu wa ta'ala periştelere buyruq berdi, жазып qo'yadi dedi. Qancha? 100,000 hasana. 100,000 hasana degende 100.000. Tak plus 24,000 hasana 24.000. 124.000 ağa savob жазылады ekan. Sahabalar aytıştı, ya Rasulullah, егерде 100 жол айтсақ, 124.000 сауап алсақ, андай болса, бізден ешкім жоқ болбойт екен да dedi. Барыбыз эле машалла ушунча соопторду алып алат экенбиз. Идан ла юхлаку минна ахад. Бирөөбүз дагы халак болбойт экенбиз деп, жок болбойт экенбиз. Пайгамбарыбыз айтты, "Ооба" dedi. Бирок угуп алгыла. Силердин бирөөңөр өтө көп соопторду алып келет. Ошо соопторду тоого койсо, тоодон дагы оор болот. Бирок кийин Алла неематтарды алып келет. Неематтарды алып келгенде соогуң көрүнбөй ал жок болот дейт. Соогуң не болуп калат дейт? Салыштырып калгандачы, кийин Алла өзүнүн райымдуулугу менен аны киргизип берет бейишке дейт. Туган миллиард сооп алыңыз, бирок бир көзгө таразага тартканда миллиард соогуң бир көзгө лайык келбейт экен. Алла Тааланын бергенгечи. Ошон үчүн айтылган эле, 500 жылдык ибадатыңды таразанын ташына коюп, 500 жылдык ибадат. Таразанын бул ташына бир көздү эле койсо, көз басып коет экен. Алла Таалам бизге берген неиматтардын, Аллаху акбар, бунун баасы жок экен да, бунунчу. Бунун вообще баасы жок экен. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз айтады, саллаллаху алейхи ва саллям, даже ушунчалык көп соопторду алып келесиң, туура дейт буга. Алхамдулилlah, соопторду көп кылганда жакшы, тоодуга да, тоодон дагы салмактуу болуп келет. Бирок неиматтарды алып келгенде бул тигине жөн эле көзгө көрүнбөй калат экен да. Кийин Алла субханаху ва тааланын өзүнүн райымы менен кирди. Вакыт болуп калды. Ha? 2 minut. Mayli, bir hadis o'qib qo'ying. An Abi Umama radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, man qala subhanallohi va bihamdihi kana misla mi'ati badana idza qalaha 100 marra. Kim Payg'ambarimiz aytadi sallallohu alayhi va sallam, subhanallohi va bihamdihini 100 жолу айткан болсо, ага 100 төөнүн садака кылган соо берилет. Бир төө кымбат эле. Аны акча табыш кыйын. Төөгө ээ болгондон кийин аны сарпташ да кыйын, оңой эмес да. Машалла, Алла Тааланын берген адамдар бар, эми жомарттар бар, адалдан табат, адалга сарптайт, Алла разы болсун. Мына жерде пайгамбарыбыз сизге бизге кандай сонун жол айтып коду, раваху табарани дейт. Мына Табаранинин риwayatine келет, субханаллахи ва бихамдихи айтсаңыз 100 жолу 100 төөнү Алланын жолуна садака кылган соонун аласың дейт. Демек жыйынтыктап айта турган болсок тугандар, мынакей субханаллахи ва бихамдихини соо айтсак, Аллага эң сүйкүмдүү сөз экен бул. Алла периштелерине тандаган, жактырган сөз экен бул. Бир жолу айтканыңызга бейиште курмадараак тигилет экен. Андан кийин адамдын карасаңыз коркоктугун, сараңдыгын, жалкоолугун кетире турган кереметтүү бул сөз экен. Алла Тааланын жолунда бир тоодой болгон алтынды сарптагандан дагы Аллага сүйкүмдүүрөөк экен. Күнөөсү океандын көгүнчөлүк болсо да бары кечириле турган экен 100 жолу айтса дейт. Буну 100 жолу айтсаңыз 124.000 сооп берилет деп атат. Акыркысы 100 төөнү курбанчылык кылган сооп берилет. Алла Таала барыбызга ушу зикирди кылганга тоофик берсин.
Ошон үчүн иншалла тилдерибизди бирок көндүрөйлү. Азыр көнөлөк да. Буга иншалла сөзсүз баягындай көндүрүшүбүз керек. Биз азыр өзүбүздү мактап көнүп калганбыз го. Ушуну өзүдө кантип көнүп калдык ошого. Айта берип көнүп калдык да. Туурабы? Биз азыр бирөөнү жамандап көнүп калганбыз. Кантип көнүп калдык? О канча жылдан бери жамандай берсең көнүп калат экенсиң да. Эми ушуларды биз токтотойлу дагы. Ушунун ордуна тилибизди мына зикирлерге көндүрөйлү. Пайгамбарыбыз айткан зикирлерге көндүрөйлү, бул нур да. Мурунку хадисте айттык го. Алла субханаху ва тааля не деди? Асмандардын эшигин ачып берди. Субханаллахи ва бихамдихи. Айтайлычы ана? Субханаллахи ва бихамдихи. Алла Таалам баарыбызга ихлас берсин. Баарыбызга Алла Таалам ушуну айтып жүргөнгө тоофик берсин.